71 муниципалдык мамлекеттик кызматкер адамдарды биз прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Жалал-Абад облусунда бирдиктүү салык декларациясын өз мөөнөтүндө бербеген жана толук эмес маалыматтар менен толтурган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге 535 иш козголду. Текшерүүлөр Жалал-Абад облусунун прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында укук бузуулар жөнүндө кодексинин 438-беренеси менен жалпы 535 укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштөр козголуп, соттук кароого жиберилген. Сот органдары тарабынан 379 иш боюнча чечимдер кабыл алынып, укук бузуулар жалпы 1 миллион 254 миң сомдук айып пулдарга кириптер болушкан. Укук бузуучулардын басымдуу бөлүгүн муниципалдык кызматкерлер түзөт. Алардын саны 477. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер 58. Анын ичинде 18 укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Бул эле эмес, декларациясын толтурбагандардын арасында аким, биринчи вице-мэр, 3 жергиликтүү соттун аппарат кызматкери, 1 мамлекеттик нотариус да бар. Салык кодексине ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер 1 апрелге чейин бирдиктүү салык декларациясын бергенге милдеттүү. Анда киреше чыгашалары, жер участоктары жана мүлк объектилери, экономикалык ишмердиктери тууралуу салык органдарына отчет берүүлөрү керек. Декларацияны өз учурунда тапшырбагандарга салык кызматы чара колдоно албайт. Андыктан алар юридикалык баа берүү үчүн прокуратурага өткөрүп беришет. Быйылда белгиленген мөөнөттө декларациясын тапшырбаган Жалал-Абад шаарында 71 кызматкерди, ошондой эле декларацияны бузуулар менен же толук эмес маалыматтарды камтып толтурган 149 кызматкерди тийиштүү органдарга өткөрүшкөн. Юридикалык бааны ошол прокуратура органдары чечим чыгарып беришет. Сиздер канчасын өткөрүп бердиңиздер? Биз ошол салык декларацияны мөөнөтүндө бербеген 71 кызматкерди салык органдарына өткөрүп бергенбиз. Ошондой эле бул мөөнөтүн бузгандар боюнча болуп атат. Ошондой эле 305 токтомдун негизинде декларацияны бузуулар менен же декларацияда камтыла турган маалыматтар толук камтылбай калган учурларда кездешет. Алар боюнча 149, орусча айтканда заключение деп коет, аны дагы областтык прокуратура органдарына өткөрүп бергенбиз. Бул бирдиктүү салык декларацияда мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер биринчи кезекте өздөрүнүн кирешелери жөнүндө маалымат берет, чыгашалар жөнүндө маалымат берет. Ошол эле учурда ошол мамлекеттик кызматкердин атында кандай кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр камтылган, ошондой эле жанагы баалуу кагаздар боюнча маалыматтар кетиш керек. Негизи декларация салыкты тастыктай турган документ, анда ар бир кызматкер өзүнүн киреше чыгашасын көрсөтөт. Мындай салык жаатында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер эң алгач өздөрү үлгү болушу керек дейт илимдин кандидаттары. Жанагы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди утпайбы, бул өздөрү мамлекеттик кызматта иштегенден кийин алар биринчи кезекте өздөрү ошону көрсөтүп бериш керек эле да. Муну жашырган дейм да. Булар мамлекеттик кызматкер бир гана бюджеттен айлык алат. Жашата турган эчтекеси жок, коркпош керек. Жашырса, мыйзамдаса жооп бериш керек. Биринчиден жанагы мамлекеттик бюджеттин ачык айкындыгын такталат. Бюджетке кошкон өздөрүнүн салымы дагы болот. Текшерүүнүн жыйынтыгында козголгон 535 иш соттук кароого жиберилип, 379 боюнча чечим кабыл алынган. Анда укук бузуучуларга жалпы 1 миллион 254 миң сомдук айып пул салынган. Азыркы учурга карата анын ичинен 874 миң сому төлөнүп, мамлекеттик казынага которулду. Бүбүсара Орозалиева, Яхидин Боташев, 7 канал, Жалал-Абад.